Саламдашабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, ардактуу менин катталуучуларым. Жаңы катталуучуларым көптөн бери мен менен бирге, стористеримде дайыма мен менен бирдей жүргөн айымдар, эжелер, сиңдилер жана мен менен тең курбуларым десем да болот, Мен бүгүн бир башкача образ менен чыктым. Себеби дегенде мурда аябай тартынчаак, уялчаак болчумун. Ошо мага жолдошум ушуну кийип чык деп шляпа берген, бирок мен муну кийген жокмун. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга саламдашкан ар бир айымдарга мен өзгөчө салам жолдоймун баарыңыздарга. Бүгүнкү сабагыбыз чындыгында өзгөчө болот. Ар бириңиздер менен аябай жакындан таанышкым келет сиздер менен. Мен ар бир айым менен достошкум келет. Менде эч кандай жаман ой жок. Баарыңыздардын ички жан дүйнөңүздөргө кирип, ичиңиздердин кайсы жеринде кандай боль болсо, мына ошолордун баардыгын жоготууга жардам бермекчимин. Эми өзгөчө күттүм го дейт. Саламдаштым баарыңыздарга, салам жолдодум. Бүгүнкү эфир сөзсүз түрдө сакталат. Азыр болсо кимдер каяктан жазыңыздар. Кимдер каяктан жазып атат, кимдер жумушта, кимдер Бишкектен жазып атат, кимдер Москвада, Россияда болушу мүмкүн, кимдир бирөөлөр башка мамлекеттерде болушу мүмкүн. Жазыңыздарчы. Мен сиздер менен жаңы таанышкым келет. Кимдер менин жаңы катталуучуларым болсо, мен жаңы катышып жатам деңиздер. Ал эми мен мурдатан бери тааныйм дегендер болсо, мен сени мурдатан бери тааныйм деп жазсаңыздар болот. Келиңиздер биринчи хотя бы 2 минутта таанышып калалы баарыңыздарга. Оштон үйдө дейт. Оштуктарга өзгөчө салам, мен дагы оштон боломун. Билбегендерге азыркы учурда Бишкекте жашайм. Көлдөн дейт. Көлдөн дагы Москвадан салам. Мен оштон үй иштерин бүтүрүп отуруп калдым. Оштук келиндерге чын жүрөктөн мен өзгөчө таазим кыламын. Аябай күчтүү айымдар, тиричиликке тың, бардык жактан жетишет, кыскасын айтканда. Салам Роза гүл болуп калыптырсың Кара Балтадан дейт. Мен мурдатан бери тааныйм дейт. Ноокаттан өзгөчө салам ноокаттыктарга. Дагы мен оштукмун десем, ноокаттыктар да бар экен. Если что, мен ноокаттан болом өзүм. Ноокат бардыгы ошко кирет дегендей. Жакшы. Эми болсо бүгүн биз тааныштык. Мен жаңы катталдым деген айымдар эфир сайын, урматтуу айымдар, менин катталуучуларым, жаңы катталуучуларым көбөйүп атат да. Мындайча айтканда, мен сизди биринчи жолу таанып атам, мен сиздин стористериңизди көргөндөн бери аябай сизге мындай байланып калдым. Бүт бардык проблемамды сиздин сторисиңизден жолуктуруп атам деп мага жаңы катталуучулар келип атат да. Мен ушунчалык кубанып атам ошол жаңы катталуучуларды өзгөчө кош келиңиздер демекчимин. Себеби дегенде бүгүнкү биздин эфирибиз өзгөчө болмокчу. Чындыгында өзгөчө. Мен ушул кезге чейин адамдын ички дүйнөсү боюнча көп сабактарды, аялдын энергиясы боюнча окуп келип, анан көпчүлүгү мынтип суроо берет да, урматтуу айымдар. Аялдын энергиясы менен кантип акча тапса болот деп, Аялдын энергиясы менен кантип акча тапса болот. Мен дагы ойлондум дагы, акча тапкан айымдардын ар бирин жашоо образына карап чыктым да. Мен деле мисалы үчүн аялдын энергиясы менен акча табам, бирок мен кантип баштаганмын? Эң башкы проблема мына ошондо да, мен кантип баштаганмын. Көрсө, мен өзүмдүн энергиямды колдонуп, өзүмдүн сексуальный энергиямды туура колдонуп, жолдошумдун күчүн пайдаланып да. Ошонусуңардай точно мен ответин таптым. Аялдык энергия боюнча кантип акча тапса болот жана кантип туура эркек тандоо керек, кантип жолдошуңузду белек бере турган, сизди дайыма камсыздай турган, сиздин артыңыздан сүйүү сөздөрүн жазып, SMS жазып, сизди дайыма көзүнүн карегиндей сактай турган кылса болобу деген суроолорго мен албетте болот деп жооп бермекчи элем. Азыр болсо, эми эң биринчи кезекте мен сиздер менен тааныштым, кимдер кайсы жерден болоорун уже билдим. Азыр мен бир азга комментарийди жабайын дагы. Эми көңүлүңүздөрдү мага бурушуңуздарды суранат элем. Жаңы катталган катталуучуларга мен киммин,
чындыгында ар эфир сайын мен өзүмдүн ким экенимди улам таанып атам. Мен чындыгында точно мен ушундайм деп айта албайм. Мен ападан башка да толтура ролдорду ойноймун. Мисалы социальный эмеде адамдардын арасында үй бүлөмдө башкача роль ойнойм, жолдошумдун жанында башкачамын, кайын журтумдун жанында, курбуларымдын жанында таптакыр башкачамын да. Ошон үчүн точно мен ким экенимди ар билим алган сайын уже аныктап билип атам. Демек мен киммин? Баарыңыздар жакшы билесиздер, адамдын жашоо дөңгөлөгүндө канча сфера болгон болсо, менин ошончо наставниктерим бар. Мисалы, финансы деген сферабыз бар, карьера деген, духовный рост деген бар, отношения, семья, акча боюнча. Айтор жашоо дөңгөлөгүн билесиздер баарыңыздар. Ошол жерде канча бөлүккө бөлүнгөн болсо, менин ошончо наставниктерим бар да. Булардын бардыгы менин өзүмдүн үстүмдөн иштегенге, туура жолумду тандаганга жардам бере турган наставниктерим. Мындайча айтканда, 2013-жылы биринчи турмушумдан ажырашканмын. Азыркы учурда 13 жашта балам бар, бирок 2018-жылы кайрадан турмушка чыгып, азыркы учурда бир кыздуу болгонмун, бир уул, бир кызым бар. Чоң уулум 13 жашта, кызым 3 жашта. Экөө эле. Мен ашыкча, мага болот, бир кыз, бир уул. Азырынча да. Демек, мен бир бала менен ажырашып, бир топ жыл депрессияда, стрессте, толгон токой ушакчылардын дүйнөсүндө жашап келатып, мындайча айтканда, башка дүйнөгө көчүп чыккан айымдардын катарындамын. Мисалы, бизде бакы психологияда сөз бар го, квантовый скачок кылгым келет депчи. Мен ошол нерсени неосознанно жасагам да, квантовый скачок. Башка дүйнөдөн, баткак дүйнөдөн башка дүйнөгө секирип чыккам. Учурда жолдошум бар, уулума кошуп бир кыздуу болгонмун. Жолдошум эч качан баламды өгөйлөбөйт. Бул нерсе анын оюна да келген жок, менин оюма да келбептир. Себеби дегенде мага көптөгөн кайрылуулар бар да. Мен кызым менен ажырашкам, эки уулум менен ажырашкам, кайра турмушка чыккандан коркомун, өгөйлөйт деп, ушул нерседен коркомун деген страхта кайрылган айымдар бар. Ишенесиздерби, ушул нерсени ойлобосоңуздар, бул нерсе ичке ашпайт экен. Мындайча айтканда, сиз өзүңүздүн балаңызды вообще ашыкча көрбөсөңүз, сиздин балаңызды дагы башка бирөөлөр эч качан ашыкча көрбөйт экен да. Ошондуктан менин баламды эч качан өгөйлөбөйт. Жумасына жок дегенде бир жолудан букет тартуулап турат. Күн сайын эртең менен кофе даярдап берет. Эртең менен каалаганда ойгоном, каалаганда уктайм кечинде, каалаган жака эс алып келем. Завтрак жасап, кызым экөөбүздү уйкудан ойготот жолдошум. Айына жок дегенде 3-4 жолудан романтичный ужин уюштуруп берип турат. Себеби бул биздин өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү как ритуал катарында салтка айланып калган. Кала берсе, азыр сиздерге өтө сонун эме айтамын. Жолдошум мага арнап ыр чыгарган. Азыр угузам мен сиздерге. Бул ырдын аталышы, мисалы, караңыздар. Так, толкун деп аталган ушундай сонун ыр чыгарган жолдошум. Мурда ушундай өзүнүн группасы бар болчу, ырдачу. Азыркы учурда только кино тармагында, режиссура тармагында кино тартат, клиптерди тартат, продюсирование кылат. Өзүнүн мындай чыгармачылык жолу бар, карьерасы бар, перспективасы бар эркек. Ошондуктан бул ырды уктуңуздар, баарыңыздар билсеңиздер керек. Качандыр бир убакта баарыңыздардын да жаштык кезиңиздерде эстеткен ырлардын катарында. Айтор, менин жашоо жолум мына ушундай. Эми болсо, урматтуу айымдар, темага өтөлү. Дайыма эфирге чыкпайын. Биринчи жолу чыкканда мен дайыма толкунданам. Эмне үчүн менин атым Толкунай? Мен дайыма толкунданам. Бул жакшы нерсеге. Эми караңыздар, бүгүнкү биздин темабыз бардык айымдарга керек. Жолдошуңуз барбы, жолдошуңуз жокпу, турмуштан ажырашкансызбы, турмушка чыга элексизби, маанилүү эмес. Эң башкысы, бүгүнкү биздин темабыз эркектер жөнүндө. Себеби дегенде, мен ажырашкандан кийин ошол жашоомдогу адашкан тагдырымды, адашып кыйналган тагдырымды, мен адашып калдым, мен тагдырдын кулумун деп отура албастан, тескерисинче мен жашоомдо эң чоң опыт катарында кабыл алганмын да. Ошондуктан келиңиздер бир аз комментарийди ачабыз дагы, жазыңыздар. Угулуп жаткан болсо, менин үнүм ооба угулуп жатат деңиздер. Мен болсо сиздерге өзүмдүн темамды улап кете берейин. Эми темага өтөбүз.
Караңыздар, жогоруда айткандай көптөгөн наставниктерим бар деп айттым, ошолордун ичинен именно аял менен эркектин ортосундагы отношенияга, мисалы, интернеттен издесеңиздер болот, Денис Байгожин, Марк Бартон, ошол сыяктуу орустардын тренерлери бар. Алар дайыма аялдарга мындай жан тартып, аялдарга жакшы мамиле кылганды үйрөтөт да. Ошонун сыңарындай мына ушундай тренерлерден окудум. Мага отношения боюнча тема аябай жакты. Себеби дегенде, азыркы учурда аялдар мен өзүм табам, бардык нерсеге өзүм жетем, өзүм кылышым керек, менин күйөөмө вообще акча иштеп таппайт, мага белек бербейт деп күйөөсүнө вообще ишенбей калган айымдар толтура да азыркы учурда. Ошондуктан бүгүнкү биздин темабыз, эгерде сиздин жолдошуңуз таптакыр белек бербесе, эгерде сиздин жолдошуңуз таптакыр камсыздабаса, акча иштеп таппаган болсо, мунун себеби эмнеде экенин бүгүнкү эфирден табасыздар. Жана дагы бүгүнкү биздин эфирибизде конокторубуз бар. Мындайча айтканда, ошол курсубузда сонун результаттарды жараткан, күйөөлөрүнөн кымбат баалуу белектерди алган, туура бийик статустагы эркектер менен таанышып, өзүнүн самооценкасын көтөргөн айымдарды мен сиздерге назарыңыздарга чакырганмын. Ага чейин биз темабызды улантмакчыбыз. Ошондуктан бүгүнкү биздин темабыз ар бир айымдарды өтө көңүл буруп угушуңуздарды каалайт элем. Болгондо дагы эмне үчүн эркектер бизди бакпай калган? Эмне үчүн вообще акча таппайт? Эмне үчүн аялдардын баркы жок азыркы учурда? Эмне үчүн аялдар өзгөргөн сайын, аялдар канча өздөрүн өзгөртүп, жакшы жакка бурулган сайын, эмне үчүн тескерисинче кетип атат эркектер? Эмне үчүн бардык жүктү аялдардын мойнуна жүктөп салышкан? Эмне үчүн? Аял жакшы болсо, эркек жакшы болот. Анан ошол формуланы бардыгы подсознаниясына сиңирип алгандагы, мен жакшы болсом, күйөөм өзгөрөт деп жакшы болгонго аракет кыла берет, жыйынтыгында тескерисинче болуп кетет го. Эмне үчүн? Ушул суроонун негизинде мен 300 000 сомдун айланасында жакын ушунча акча коротуп, билим алып, андан соң мен жашоомдо мындай туура эле кылган экенмин, мурда мен ката кеттирдим деп ойлогон нерселеримди туура эле кылган экенмин деп кубандым да. Себеби билим алгандан кийин анан ишендим. Мен прошлый жашоомдо көп нерселерди туура эле кылган экенмин депчи. Демек, мен ушул кезге чейин туура жолдо келгенмин, туура жасаганмын. Эгер мага жакпаган жашоо болсо, сразу мен жыйнаштырып чыгып кете аламын. Мага жакпайт, мага жакпаган жашоодо жашай албаймын. Ошондуктан мен өзүмдүн жашоомду азыркы учурда кыялымдагы жашоону курдум десем болот да. Менин кааларым, биз өзүбүздүн ичибиздеги внутренняя рабыня, хорошая девочка деген образды жок кылышыбыз керек. Мындайча айтканда, мен ар бир кызды, ар бир айымды как бунтарка катарында, жага турган нерсени жагат, жакпай турган нерсени жакпайт деп айта турган болуп өсүшүбүз керек да. Азыр мисалы бул нерсени айта албайбыз. Эмне үчүн? Биз коркобуз элдердин сөзүнөн, ажырашып кетиштен коркобуз, же болбосо көчөдө калып кетиштен коркобуз. Ата энебиз үйгө батырбай коюшу мүмкүн. Албетте ошол эле учурда кээ бир айымдар мага каршы чыгышы мүмкүн. Мисалы, стористерде бир топ айымдар каршы чыккандар бар. Бирок аларды дагы мен туура түшүнөмүн. Сиздерди аябай туура түшүнөм. Убагында мен дагы мына ушундай түшүнүктө жашаган айымдарга аябай каршы элем. Булар бузуп атат, булар туура эмес жолго алып барып атат депчи. Себеби дегенде, мына бизде хорошая девочка синдрому менен ооругандар аябай көп да, айымдарда, даже турмушка чыгып эле кыздарда дагы. Слишком хорошая, слишком мындай тарбиялуу, бардык адамдарга жакшы көрүнө берет. Мындайча айтканда, адамдарга жаман көрүнүп калыштан коркот. Биз коркобуз адамдарга жаман көрүнүп калыштан. Жакшы көрүнүүгө аракет кылабыз дайыма. Аябай бизде чоң страх бар. Элдерге уят болуп калбайын дегенчи. Ал эми бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө? Эмне үчүн эркек камсыздабайт? Эмне үчүн эркек белек бербейт? Эмне үчүн үйлөнгөндөн кийин көңүлү калып кетет? Эмне үчүн үйлөнүп эле аялын таштап башка мамлекетке кетип калган эркектердин саны күндөн күнгө көбөйүп баратат? Эмне үчүн жанындагы аялынын үйлөнгөндөн кийин баркы кетип калат? Мына ошолор боюнча толтура азыр информацияларды аласыздар. Себеби биз эркектин кандай экенин, анын мүнөзүн, анын жашоо образын, келечегин, перспективасы барбы, мага жага турган эркекпи, менин кыялымдагы эркекпи, жүргөн баскан жашоо образы кандай, ушул нерселерди билүүгө аракет кылбай эле эптеп эле элдин көзүнө тийиш керек деп туруп тийип кеткенбиз өз убагында. Же болбосо бир аз жакшы мамиле кылып койсо эле ишенип, бул жакшы жигит экен, жакшы эркек экен деп тийип кетип калганбыз да. Турмушка чыкканга чейин эч кандай шарт койгон эмеспиз, аны кыйнаган эмеспиз, аны ошол бизди багындырышына уруксат берген эмеспиз.
Азыр мен сиздерге эркектердин архетиптерин айтып берем. Менин сабагыма катышкандар аябай жакшы билет, аялдардын архетиптери бар. Бул психологиялык возраст деп аталат. Мындайча айтканда, девочка, любовница, королева жана хозяйка. Эркектер дагы мына ошондой эле болуп бөлүнөт, бирок бир аз башкача аталышта. Мисалы, булар принц, воин, джокер, анан папик деп бөлүнөт эркектердин архетиптери. Мына ошол нерсени аныктап алып, ошого жараша эркектен акча алганды, ошого жараша эркекке мотивация бергенди, ошого жараша эркектин акча таба турган жөндөмүнө басым жасап, психологиясына жараша мамиле кылып, белек бечкек өзүңүздүн бардык муктаждыктарыңызды аныктап ишке ашырып алсаңыз болот да. Биз ойлойбуз, мисалы, бардык эркектерге эле мотивация жардам бере бербейт. Тур деп вдохновение беришиңиз мүмкүн, ага дайыма жакшы сүйлөп, курсагын тойгозуп көзүн карашыңыз мүмкүн. Кээ бир эркектер бул нерсени көтөрө албайт. Кандай эркектер көтөрө албайт? Албетте бүгүн сиз үйрөнөбүз бул нерселерди. Ошондуктан кээ бир техникалар бир эркекке иштесе, кээ бирине таптакыр иштебей калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби анын характери, психологиясы, архетиби таптакыр башкача. Мисалы, мага иштеген техника сизде иштебей калышы мүмкүн, потому что сиз башка аялсыз, биз башкабыз. Биздин уникалдуулугубуз мына ошондо. Эми эркектердин архетиптери: принц, джокер, воин, хозяин. Эми принцтер кимдер? Бизде айтабыз го, кээ бир эркектер мальчик бойдон калып кеткен деп. Бул принцтерди кантип акча иштеп таптырса болот? Мальчик. Даже 40-ка чыккан, 50-ге чыккан эркектер дагы мальчиктен ой жүгүртүүсүнө калып кеткен. Жаш баладай болуп тарынат, аялын аял катарында эмес, апа катарында кылгысы келет. Ага жөлөнүп, сен бир нерсе кылып турчу, сен таап турчу, сен жасап турчу деп ушундай аялына жөлөнүп алган. Эми принцтер булар аябай слабый келишет, аябай алсыз. Почти мальчиктер буларчы. Пока жашоодо көп нерсеге жетише элек булар, көп нерсеге жеткенге күчү дагы, энергиясы дагы жетпейт. Мындайча айтканда, булар жалкоолор. Өзүн өзү жасалма мактаганды жакшы көрүшөт, өзүн өзүн көтөргөндү жакшы көрүшөт. Мындайча айтканда, булар жашоодо үйлөнүш үчүн аял эмес, сүйүктүү жар эмес, мамочка издешет. Өз алдынча жашай албайт булар. Өз алдынча өздөрүнө ишенишпейт. Эгерде аял күчтүү болсо, аны өстүрө алат да, эгер чынында ошол принцке өзүнө жараша мамиле кылган болсо. Экинчи архетип булар джокерлер. Джокерлер булар игроктор. Булар эмне менен алектелет? Мисалы, сатуучулар, депутаттар, бизнесмендер булар аябай кыйтыр келишет. Аялдар менен сүйлөшүп атканда да, кыздар менен сүйлөшүп атканда да, башка адамдар менен отношения кылып атканда дагы аябай хитрый ходдорду, лишь бы өзүнүн выгодасын ишке ашырыш үчүн мына ошондой хитрый ходдорду аябай сонун жасашат, бат алдашат булар адамдарды, же болбосо кыздарды манипуляция кылышат. Же аялын деп коеюн, аялында манипуляция кылып жашашат да, коркутуу, бүркүтүп дегендей. Андан кийинки архетип булар воин. Эми булар воин дегенде эле өзүңүздөр түшүнүп турасыздар, солдаттар. Булар аябай катуу талап койгон, тартип орнотуп туруш керек. Кандайдыр бир эрежени сактап туруш керек, ошол айткан эреже сакталыш керек ошол үйдө. Мындайча айтканда түп-түз ойлонушат, максат койсо ошого түп-түз бойдон жетишет, четкий план менен жашашат. Например, булар военныйлар, офицерлер, же болбосо полицейскийлер, милицияда органда иштегендер. Ал эми эң жогоруда тургандар булар хозяиндер, папиктер. Булар босс, начальник, хозяин, бизнесмендер. Мындайча айтканда, кандайдыр бир бизнесмен алектенген, колунда тоотур адамдарды башкарган, властный, бийлик жүргүзгөн, бардык нерсеге ээлик кылгысы келген, үйдө дагы аялын бүт бардык нерсесин айттырбай камсыздайт. Менин айткан болот, мен бардык нерсени кылып берем. Айттырбастан бардык нерсесин жасап берет. Балдардын келечеги да ошол эркектин менин мойнумда деп билет, түшүнөт, жоопкерчиликтүү. Мындайча айтканда, эң күчтүү эркектер десек болот да. Эми булардын ар бирине ар башкача мамиле жасаш керек, чындыгындачы. Мисалы, мальчик бойдон калып кеткен алсыз эркектерге айталык, мактоо айтып, анын көңүлүн иногда көтөрүп туруш керек да. Ой, сен жакшысың, сен молодецсиң, сен колуңан келет, сен укмушсуң депчи. Только бир эле учурда мальчиктерди бир эле учурда макташ керек. Дайым эле баса турса макташтын кереги жок. Бир эле учурда макташ керек.
Эгерде булардын перспективасы болсо же кандайдыр бир жашоодо глобальный максаты болсо, ошого жетиш үчүн давай сенин колуңан келет жаса кыл деп, ал эми эч кандай максаты жок болсо, келечеги жок болсо, булар жөн эле мечтать этип жүрө берет да. Бир күн болот да, бир күн Кудай бергендей болот да, эмнеге эме кыласың, переживать этесиң деп коюп жүрө беришет. Буларга эгерде ушинтип мечтать этип жүрө берген болсо, буларга өтө катуу талап коюш керек, өтө катуу уруш керек, уруш чыгарыш керек. Мына ошондо булар мальчиктен мужчинага айланганга мажбур болушат да. Чоңоет бул учурда, өздөрү билбеген абалдачы. Себеби катуу талап койгондо баягы эркек оор жоопкерчиликтүү иштерди мойнуна үйүлгөн билет да, жасап баштайт. Мына ошондо жоопкерчиликти сезип баштаганда анан өсүү болот буларда. Эгерде жок болбойт да, бул деп аяп курсагын тойгозуп коюп өзүңүз кылып жүрө берсеңиз, бул эркек мальчик бойдон калып кете берет да. Эгерде аял вот оюнчукпай, аяп, көңүлүн карап, баардыгын өз мойнуна үйүп жүрө берсе, анда бул эркектер ошол мальчик бойдон калып кете берет. Анан бир күн аял катуу өсүп кеткенде, мисалы мен өссөм, күйөөм да кошо өсөт деген аялдар бар эмеспи? Вот силердин бир секретиңерди айтып коеюн. Өсүүгө аракет кыла бересиңер, анан бир күн катуу өсүп кеткенде, мальчик бойдон калып кеткен күйөөңөрдү вообще тоготпой каласыңар. Аны басынтып баштайсыңар, аны чүнчүтүп баштайсыңар. Эми сенин колуңан эмне келет? Кана иштеп тапканың? Кана сен эмнени кыйратып атасың деген сыяктуу анын үстүнөн үстөмдүк кылып башташыңар мүмкүн. Бул учурда күнөө эч кимде эмес, аял өстү, значит ошого кошо өспөгөн эркекте күнөө. Ал эми жокерлер булар бул жокерлерди акча иштетүү үчүн, булардан акча алыш үчүн, белек бечкектерди алыш үчүн өздөрүнө окшош мындай хитрый болуш керек да. Дайыма веселый жүрүш керек, кээде анын көзүнчө мындай стильно кийинип, өзүнө карап, аялбы, кызбы, дайыма булардын көзүнө өзүнө карап жүрүш керек да. Анан булардан мисалы белектерди эч качан түздөн түз сурабаш керек, же болбосо мага акча бер деп түздөн түз сурабаш керек да. Беришиң керек деп талап койгонду түп-түз сураганда аябай жаман көрөт булар. Өздөрүнө окшоп мындай хитрый жолдор менен акырын айтып жеткириш керек да. Мындай айлантып өзүнө окшоштурупчу манипуляция кылыш керек. Ал эми воин эркектерге болсо, алардын койгон эрежесин, булардын койгон эрежесин бузбаш керек. Үйдө кандай эреже койгон болсо, мына ошол эрежени так аткарып коюш керек. Анан көбүнчөсү бул эркектерге жалган сүйлөбөш керек. Бул өтө опасный, бул эркектерге жалган сүйлөгөн. Анан эң жаман көргөн нерсеси буларды манипуляция кылбаш керек. Ал өзү кандай мамиле кылса, өзүнө жараша ошондой отношения кайтарыш керек. Анан дагы буларга аялы же болбосо сүйүктүүсү дайыма ишендирип айтып туруш керек да. Мен сени эч качан сатып кетпейм, мен сага эч качан кыянат кылбайм деп дайыма ишендирип айтып туруш керек. Себеби буларда мындай ишенбейт да көп адамдаргачы. Баары бир күн мени сатып кетет, баары бир күн бул мага чыккынчылык кылат депчи. Өзүн бул воиндердин жанында кыздар дагы аялдар да өздөрүн так солдаттай алып жүрүш керек. Өздөрүнө тең болуп, башын бийик көтөрүп жүрүш керек. Ошондуктан бул жерде ар кандай эмелер бар. Эми азыр комментарийди бир аз ачайын дагы. Сурооңуздар болсо жазып туруңуздар. Эми хозяиндер эң акыркы архетиптеги өтө уникалдуу перспективасы бар, келечеги бар, өтө бай, бүт бардык үй бүлөсүн камсыздай алган эркектер, булар хозяиндер. Мындайча айтканда папочка деп коюшат, папиктер. Өзү эле айтып тургандай, ал өзү айттырбастан баарын өзү камсыздап берет. Сиз айтпасаңыз деле. Себеби булар билет да, сүйүктүүмдү канчалык сүйүндүрүп турса, менин ийгилигим ошончолук жолум ачылат депчи. Мунун жанында аял дагы, аял өздөрүн мындай девочкадай сезиш керек да. Мен сага муктажмын, мен девочкамын, мен защищать этчи, мен сенин жардамыңа аябай муктажмын. Мага жардам берчи деп, ушундай мындай нежная болуп туруш керек, жардамга муктаж болуп туруш керек. Ошондо гана бул эмелер сразу жоопкерчиликти алат дагы. Мен жасайм, бул менин сүйүктүүм, менин аялым, мага караштуу аялым, мен кылышым керек депчи. Ошондуктан бул нерселерди эмне үчүн айтып атам, урматтуу айымдар? Буларды мисалы кайсы бир жерден угушуңуздар мүмкүн, кимдир бир айтат, только күйөөңөргө вдохновение бергиле, только күйөөңөрдү мактай бергиле, анан кийин жакшы болот. Вот күйөөңөрдүн көзүнө карап, курсагын тойгозуп эле тура бергиле. Кээ бир эркектерге бул нерсе өтпөйт.
кимдерге? Вот принцтерге, өздөрүн принц сезип, жалкоолууну бир иш кылса аягына чейин чыкпайт, кыйналып кеттим, мен кыла албадым, жолум болбой атат дегендер. Вот аларга өтө катуу талап коюп, өтө катуу мындай эмесине тийип туруш керек да, жоопкерчиликти мойнуна үйүп туруш керек. Кыласың, эгер кылбаган болсоң деп мындай намысына тийип сүйлөп туруш керек. Мына ошондо алар жоопкерчиликти сезип, анан өсүп баштайт. А эгерде аларды аяган сайын ошончолук назик болуп, алсыз болуп кете берет. Биздин бул жердеги катачылыгыбыз, кыздар, эркектин муктаждыгын билбегенибиз үчүн, ошол эркектин любой эркектин муктаждыгы бар. Мисалы, биздин да муктаждыгыбыз бар, кимдир бирөө бизнес кылгысы келет, кимдир бирөө көйнөк ала албай жүрөт, кимдир бирөө баласын бага албай жүрөт, кимдир бирөө үйүнө продукт кыла албай жүрөт. Ар бирибиздин өзүнчө муктаждыгыбыз бар. Ошол сыяктуу эле эркектердин дагы өзүнчө потребность деп коет, муктаждыктары бар да. Мына ошол эркектердин муктаждыгын билбестен туруп, биз алардан эч нерсе ала албайбыз. Биз аларды акча иштеп тап деп айта албайбыз, эгерде биз алардын секретин билбесек да. Бул боюнча биз курста өтө терең киришип окуйбуз. Биз ойлойбуз да, эркекке только бала төрөп берсем, унчукпай кызматын кылып жүрө берсем, айтканын кылып турсам эле, унчукпай көзүн карап турсам эле идеальный болот, ошондо менин күйөөм жакшы болот, менин күйөөм мага жакшы отношение кылат деп жүрө беребиз. Балким ал эркекке чындыгында сиздин бала төрөп бергениңиздин кереги жоктур да. Вообще чындыгында ага канчалаган интим гимнастикага катышып, канчалаган өзүңүзгө карап жүргөнүңүздүн кереги жоктур. Ал балким башка нерсени каалайттыр. Ошон үчүн алардын психотиптери, архетиптери болот. Мына ушул нерсени аныктап алганыңыздан кийин сиз ага оңой комплимент, флирт, мактоолорду, сонун техникалар бар. Ошолардын баардыгын жасаганыңызда сразу ойгонот. Якорение деген техникалар бар. Ошол якорение боюнча дагы кенен үйрөнөбүз. Ошондуктан 1 ай бою Lady 18+ курсундагы глубокий информацияларды кирип окусаңыздар, мындан да тереңге киребиз. Воиндер кантип жашаш керек дейт. Азыр мен сиздердин ар бир сурооңуздарга жооп берем. Биринчи мен жыйынтыктап алайын. Азыр болсо стористеримди көргөндөр бар, көрбөгөндөр бар. Ал эми көрө электер болсо, келиңиздер, мен бир азга бул жерден бул деген биздин Lady 18+ курсундагы биринчи потоктогу результаттар. Билесиздер, урматтуу айымдар, биз жөнөкөй нерсени алганды үйрөнбөстөн туруп, чоң белектерди ала албайбыз да. Мисалы, көпчүлүк айымдар хотя бы 1000 сом акча ала албагандар бар. Жок дегенде бир үйгө продукт кылып келип берчи деп айта албагандар бар, кылып бербейт. Ошол нерселерди эгер алдырганды билбесек, айтканды туура жеткиргенди билбесек, анда чоң, мисалы, машина алдырган, чоң бизнес кылам десеңиз ага акча алышыңыз мүмкүн, үй, квартира алам дешиңиз мүмкүн. Мына ошолордун баардыгын алдыра албайбыз да. Менин максатым акырындан, азаздан алганды үйрөнүп туруп, анан бул проектти эң чоң, мисалы, машина алганды үйрөнө турган, үй алганды, квартира алдыра турган бизнес жасайм дейсизби? Ошол жаныңыздагы эркектин, өзүңүздүн жигитиңиздин күчүн колдонуп, ошол өзүңүздүн муктаждыктарыңызды ишке ашырсаңыз болот. Эмне үчүн? Потому что мен бул курстарга окудум, үйрөндүм, өз көзүм жетти да. Ал жерде сонун результаттар болуп атат. Ошол эле учурда мен да ошол результаттардын арасында өзүмдүн эмемди көрсөттүм. Бул жерде эң жөнөкөй эле, мисалы, эң максимум Москвада 5 жылдыздуу эмеге мейманканага барып эс алып келди. Бүт билеттерин бриллиант шакек алдырды. Андан сырткары бул комплекттерди, сепочкаларды, сөйкөлөрдү алдырып аткандар болот. Эң аз эле, мисалы, балмуздак алдыргандар. Булар, мисалы, эркекке бирдеке айткандан коркомун деген страхты жоготуш үчүн көчөдө мен акчамды үйдө калтырып коюп туруп, мага балмуздак алып бере аласызбы деп айттырдым да. Менчи айткыла любой эркекке, жаш балдар болобу, чоң кишилер болобу, жөнөкөй балмуздак алдырганды үйрөнгүлө. Ошондо силердин ичиңерде страх жоголот десем болот. Ошол заданияны аткарышты. Кадимкидей сонун болот экен деп мага обратный связь беришти да. Значит, бул техникалардын баардыгы иштейт.
Ошондуктан мына вот бул жерде жазып атат, мен ошондой алып бер деп айта албайм. Эмне үчүн? Себеби дегенде бизде кичинекей кезибизде өзүң кыл, өзүң жаса, өзүң унчукпай, өзүң эле кыла бер, өзүң эле жасай бер деп көндүрүп койгондагы биз айта албайбыз. Эгерде биз эркекке айтпасак, эркек ойлойт да, бунун баардык нерсеси жетиштүү экен, бул өзү деле иштеп атпайбы, өзү деле кылып атпайбы, жок жерден таап коет дейт дагы. Бизде вообще камсыздаш оюна да келбейт. Анан өзү тапкан акчаларды там ойношторуна коротуп баштайт, көчөдөгү адамдарга же болбосо вообще акча иштеп таппай коет. Эмне үчүн? Себеби дегенде потребность жок. Ага аялын камсыздай турган, мага бир нерсе алып бер дей турган эч ким жок да. Эми караңыздар, эркектерди мындай жырткыч жаныбарлар катарында салыштырабыз. Эркектерди жырткычтарга салыштырабыз мисалы. Эми жырткычтарды элестетиңиздер. Циркке алып келип ойнотуш үчүн капаска камап койду. Ал жерде өз расписаниясы менен тамак берип аткан болсо, баягы хищниктер, жырткычтар. Ошол замат жырткыч деген атынан айрылат. Себеби охотага чыкпаса, жаныбарлардын аркасынан чуркабаса, даяр тамак келсе, курсагы ток олтура берет дагы. Каалаган тамагын жеп, уже бул жырткыч болбой калат. Адамдардын арасында ойноп, циркте ойной турган жөнөкөй эле бир жаныбарга айланып калат. Ошонун сыңарында биз күйөөбүзгө ашыкча курсагын да тойгозобуз, мээримди дагы, сүйүүдөн дагы ашыкча берип салгандыктан биздин бүт бардык эмебизге тоюп бүткөн. Значит, сен болбосоң мен башкасын алып алам деген сыяктуу түшүнүктө жашагандар толтура да. Ошондуктан менин максатым эркектердин раз турмушка чыктыңарбы, динде дагы айтылган, эркек багыш керек, эркек жоопкерчиликтүү болуш керек. Бала төрөп эле бул жерде жазып атат. Аялдардын ою белек алыш эле, мен белек алгыла деген жокмун. Эркектерди акча иштеткенди үйрөтүп, өзүңөрдүн жаныңарды кыйнабастан, ошол эркектин күчүн колдонгонду үйрөнгүлө деген максатта айтып атам. А бул жерде эгерде сиз өзүңүздүн кандайдыр бир травмаңыз болсо, анда эч ким сизге эме кыла албайт, каршы чыга албайт. Мен да жолдошумдун акчасын аяган жаман адатым бар. Кантип арылам ошол адаттан? Ошол адаттан биз курста 1 ай бою окуп, сизге өзүнчө мындай стратегия түзүлүп берилет. Биринчи задание, экинчи задание деген сыяктуу ошолорду аткарасыз акырындан. Анан аягында кандай белек бергенин өзүңүз да байкай аласыз, күтүлбөгөн учурда. Эң башкысы бул жерде берилген заданияны аткарып эле туруш керек. Аткарган болсоңуз сөзсүз түрдө результат болот. Мисалы, мага көпчүлүк айтышат, кантип аялдык энергия менен акча тапсам болот? Мына, жаныңыздагы күйөөңүзгө ошол аялдык энергияңызды колдонуп акча тапсаңыз болот. Эгерде азыркы учурда декретте отурсаңыз, же акча таппай отурсаңыз, акчага муктаж болуп отурсаңыз, күйөөм таппайт, күйөөм бербейт деген проблеманы жоготобуз дагы бүт подсознаниядан алып, күйөөңүздүн акча иштете турган күчүн колдонгонду үйрөнүңүздөр. Себеби дегенде эртең ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн, урматтуу айымдар. Мисалы, эртеге азыр мен бактылуумун, менин күйөөм эч качан таштап кетпейт деген учурда дагы эртең биздин башыбызга ар кандай окуялар келип калат, таштап кетип калышы мүмкүн. Ошондо бала менен же ата энеңиздин үйүнө батпай отуруп каласыз, же күйөөңүздөн эч кандай акча өнбөйт дагы. Ошондуктан азыртан баштап хотя бы канча 500 сом болсо да, 1000 сом болсо да калганды үйрөнгөн болсоңуздар, чогулткан болсоңуздар, сиз финансовый подушкаңызды өзүңүздө жасап аласыз. Минимум 50 000, 100 000 кылып алсаңыз, ошондо сиз көчөдө алып кетем, ата энеме зависим болом деген страх жоголот да. Себеби мен убагында ошондой болгон. Иштеп акчаларымды бергем аягында просто так сыртка айдап чыккан, ата энемдин алдында көз каранды болуп жашаганмын, акча жок. Анан кайрадан бардыгын нолдон баштаган дагы. Мына ошол катачылыкты да башка айымдар кайталабаш үчүн мына ошол курстун программасын иштеп чыктым. Себеби дегенде мен кандай ойду бергим келип атат, туура түшүнүп атасыздар. Мен да жолдошумдун акчасын көп аяйм, ал алып берем дей берет, мен дайым тормозмун, кой аны кылып алалы, муну кылып алалы деп, бирок дайыма подарок берет. Мына ошол адатыңыз эң жаман, өтө жаман. Мен бир нерсе алып бер десем эле макулдап эле жүрө берет, алып бербей. Бул дагы ошол эмне үчүн? Потому что анын эмесинде, подсознаниясында башка программа орношкон. Сиз эмес, башка нерсе бар, оюнда башка нерсе, балким апасы, балким башка бир важный иштер. Мына ошол подсознаниясына якорение кылыш үчүн бизде өзүнчө бир сонун техникалар бар, якорениянын түрлөрү бар. Аудиальный, визуальный, мисалы кинестетический, же болбосо обонятельный деген сыяктуу 4кө бөлүнөт. Андан да башка түрлөрү бар. Мына ошол кайсыл техника туура келет, жолдошуңузга ошону таап туруп колдонуп баштаганыңызда өзүңүз да билбей каласыз. Мен күйөөмдөн көп нерсе талап кылам, өзүм үйдө отурам, бирок көп нерсе сурай берем. Бул мага минус болбойбу, тескерисинче плюс болот.
өтө сонун болот. Менин күйөөм баарын алып берет айтсам, но айта албай эле кыйнала берем. Үйрөнөбүз бул нерселердин баардыгын. Күйөөм экөөбүз таарынып жүрөбүз. Бул сабакта заданияны кантип аткарабыз. Аткарып баштаңыз, на расстоянии, даже сиз SMS аркылуу анын эмесине өзүңүзгө буруп алсаңыз болот. Так. Уялып кетем. Мен дайыма акча алам, кээде уялып кетем, жакшы эле көрүнүшпү дейт. Турмушка чыккандан кийин анын эмесине, жоопкерчилигине өтөбүз да биз, туурабы? Акча бергенге, бакканга милдеттүү. Мен да ичимде анын акчасын аябын, ошону кантип жоготом, бирок акча десем эле берет. Караңыздар. Эля барсыңбы ушул жерде? Эля, мага жазып коесуңбу? Азыр сиздердин көз алдыңыздарда мына ошол курска катышып жаткан Эля деген кызыбыз бар, Москвада. Азыркы учурда жашап жатат. Курстан өтө сонун результат алды, өзүнүн жолдошуна колдонуп, анан кандай кылып алдың, кантип алдың деп кечинде мен ага чалганмын. Азыр болсо, эгер биздин эмебизде болсо, эмебизге чыгат, Эля. Менин жолдошум үстүмө үйлөнүп алды, ойношун алганда да кайра кайтабы кайтпайбы дейт. Кайтат, сөзсүз. Эгер сиз кааласаңыз. Жигитимди кантип кайтарса болот, ошого техника барбы? Жигитиңизди кайтарып эмне кыласыз? Башка жигиттер куруп калыптырбы? Башка жигитке эме кыла бериңиз. Эля, мага эмеге чык. Эля бар экен. Так, мага чык. Эля. Мага азыр түз эфирде сиздердин назарыңыздарда Эля жигитиңден кантип акча сураса болот, кантип акча сураса болот деп бул жерде мен ушинтип сурайт деген нерсе болбойт да. Биз бул жерде окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек, акырындан практика кылышыбыз керек. Түздөн түз эле сураш керек деп айтышым мүмкүн, бирок бул жерде кадимкидей даярданабыз кыздар. Өтө даярданабыз. Ичибизде бизге тоскоолдук кылган эмелерди жоготобуз. Так, Эля, мага чалдыңбы? Ой, Эля. Эля. Привет, кандай? Привет всем. Кандайсың? Биз баарыбыз сени күтүп атабыз бул жерде. Я атайын уже не балкон чистим, просто идет. Дочка капризничает, поэтому я сюда вышла. Так, биз сенден ой пикириңди билгибиз келет да, мына ошол курска катышып атасың. Кечинде эле набор сөйкө, сепочка, шакеге ошону жибердиң го группада. Ошол нерселерди мисалы кантип сурадың, курстагы техникалар сага жактыбы, эмнеси менен жакты, айтып бере аласыңбы? Бул курсту башынан айтып кетейин десем, биринчиден сизге ыраазычылык билдиргим келет, потому что сиздин артыңызда мы ошол техникаларды билип, ошондой результаттарга жеттик, я скажу. Сейчас Так, интернетиң жакшы болбойт атат. болду. Болду. Ошо биринчиден сизге ыраазычылык билдирип кетейин дегем, потому что сиздин артыңыздан мы добиваемся таких успехов, я скажу. Узнали много нового. Кичинеден болсо дагы уже начинаете разбираться в психологии именно мужчин, кандай кылыш керек, кандай сүйлөш керек, кантип эмне подход жасаш керек, да, айтып кетпедиби башында якорение депчи, ал якорение кантип жасаш керек, да, ошонун баары если өзүңөр билип алсаңар, өзүңөр эле жакшы болот экен, да, потому что вы будете уже знать все техники, все такие нюансы, острый уголдарды, мындай гладкий кылып кеткендерди үйрөнөт экенсиңер, да, ошон үчүн сизге ыраазычылык билдиргим келет. То, что у нас есть, дегендей. Ошо анан кийин мен болсо именно ушул жолдошума мен мындай если анализ кылып көргөндө, получается, ал комплимент укпаптыр өзүнүн мурунку девушкаларына, мамасына комплимент укпаптыр. Я начала комплименты ему говорить, восхищаться, типа, ар кайсы мен жасаса деле, кичинекей жумуш жашаса деле, я такая начала восхищаться, о, ты молодец десем, ал уже мындай өзгөрө баштады да, действительно, я могу, я сильный, депчи, типа, дай мне только вот эти восхищения, дай мне свое эмоции, я буду для вас, я горы сверну,
дегендей эле ошондой отношение кыла баштадым. Дагы эмне кылдым ошо? Главное просто делать вот эти техники, я скажу. Ошо техникалар жасасаңар эле баары ишке ашат экен да. Ошо дагы кандай эмелерди кылдым. В первую очередь ошо таарынбагыла, ал техникалар сразу ишке ашып кетпейт. Мен ошону дейин деп кеткем да, айтайын деп кеткем да. А то бывает то, что бир-эки сөз, жакшы сөз айтып коет эле, все ожидают горы, да, ой, мага машина алып берет или мага бриллиант алып берет депчи. Нет, если потихонечку, если с малого начать, то все будет хорошо дегендейчи. Баары кандай десем, эркекти өзүңөрдүн колуңарга алып аласыңар. Күйөөңөр болобу, жолдошуң, там, жигитиңер болобу дегендейчи, вот. Ошондой. Молодец. Ооба. Эң сонун молодец. Чоң рахмат Лейла, эфирге чыгып убактыңды ажыратып бергениң үчүн. Буюрса эртең түз эфирде жолугабыз. Кайрадан леди курсундагы жаңы сабак. Рахмат. Так, азыр бул жерден биз эми сиздерге кандай теманы айтып берсем. Караңыздар. Биз мындайбыз да, кандайдыр бир бизнес жасасак дагы, кандайдыр бир бизнес жасасак дагы, кандайдыр бир иш жасасак дагы, сөзсүз түрдө заматта ишке ашып кетсин деп аябай эме кылып алабыз го, артынан чогулуп алсаң. Бир-эки жолу жасагандан кийин болду да, уже көңүлүбүз калып кетет. Ошонун сыңарындай биз бул жерде акырындан баштайбыз. Акырындан. Бул жерде мисалы мен жигитиме канча акча сурасам болот деген бар. Ооба, түздөн-түз эле оозум менен айтып атышы мүмкүн. Бирок биз башкача подход кылып, акырындан өзү бере турган кылыш үчүн биз курска келип окушубуз керек. Ал жерде аябай көптөгөн бир эле модулдун ичинде 2 сааттан ашуун эме бар да, информация бар. Ал информациялардын бардыгын биз окуп, үйрөнүп, түшүнүп, теориясын анан кийин практика түрүндө аткарып башташыбыз керек. Эгерде биз теориясын түшүнбөгөн болсок, практически аткарып жатканда бизде мындай неуверенность, өзүбүзгө ишенбейбиз. Кантип жасасам болот, кантип кылсам болот, болбойт да бул нерсе деп өзүбүзгө ишенбей, анан кийин таштап салабыз. Ошон үчүн биринчи үйрөнүп, окуп туруп, анан аягында өзүбүзгө ишенимдүү түрдө жасап баштайбыз да. Ооба, некеден кийин болот баары дейт. Ооба, хорошо, сиз айткандай болсун. Кантип сурашты үйрөтүңчү дейт. Мен азыр эфирдин башында эркектердин түрлөрүн айттым. Ошол түрлөрдүн архетиптерин сиздерге түшүндүрдүм. Ар бир архетиптен ар түрдүү сураш керек деп айттым. Эгерде эфирдин башынан бери көргөн болсоңуз. Салам, мен биринчи жолу эфирдемин, толук маалымат бериңизчи дейт. Күйөөлөр эле болсун. Эфир сакталат сөзсүз түрдө. Саламатсызбы, мен кайненем менен чогуу жашайм. Күйөөм өзү Россияда келип кетип турат, иштейт, бирок бир да белек бербейт, даже туулган күнүмө белек бербейт, эмне кылсам болот. Себеби дегенде, сиз даже сураган эмессиз да. Кантип сурашты дагы билген эмессиз. Эмнени сураш керек экенин билген эмессиз. Мындайча айтканда, өзү билип бир күн берет да деп өзүңүздү күтүп жүрөсүз да. Эркек эч качан өзү билбейт. Биз аны эскертип, айтып турушубуз керек. Ал эми кандай балага турмушка чыккан жакшы? Ар кимге ар кандай бала чыгат. Эгерде биздин башыбызда кандай идеалдуу эркек, менин идеалдуу эркегим менин образымда башкача эркек. Сиздин өзүңүздүн идеалдуу, сиздин мээңиздин ичинде идеалдуу эркектин сүрөтү болот да. Ошол сиздин идеалдуу эркегиңиз. Мен ушундай болуш керек, мындай болуш керек деп мен өзүмө жаккан эркекти айткан болсом, сизге жакпай калышы мүмкүн. Ошол нерсени конкреттүү түрдө аныкташ үчүн, мисалы мен сизге задание берем. Азыр сен торговый центрге же болбосо базарга чыккын дагы, ошол жерден именно вот кызыл көйнөк кийген аялды издеп тап дегенде, сиздин мээңиз, сиздин көзүңүз только кызыл көйнөктү гана издейт. Ошон үчүн конкреттүү түрдө мага ушундай эркек жагат, мага ушундай жигит жагат деген учурда гана ошондой эркектерди көрүп баштайсыз. Эркектердин бардыгы мындай да, эркектер деген азыр лох да, эркектер деген ушинтип жалкоо болуп калган да дерсеңиз, как раз ошондой эркектер, потому что сиздин вниманиеңиз ошол эркектерге карап бурулуп атат. Азыр болсо курс боюнча маалымат берип кетейин деп атпаймындар. Ашыкча сөздүн кереги жок. Бул архетиптерди жолдошум ажырашам, башка алам дейт, көңүлү көк таштай калган экен, жолдошумду кантип кайтарып алам? Кыздар,
кантип кайтарып алыштын жолу мен азыр жөн эле барып туруп эле кечирип кой сен жакшысың дей бер десем сизге ал нерсе жакпай туурабы. Биз ошол жолдошуңуздун эмне үчүн көңүлү көп таштай калган, эмне үчүн сиз менен ажырашам деп атат, эмне үчүн жашагысы келбей атат, ошол нерселерди аныктап туруп биз башка жактан подход кылганды үйрөнөбүз. Ошондуктан заматта жооп аламыз. Заматта ошол нерсени аткарсам ишке ашып кетет эмес. Биз дагы тамгаларды үйрөнүп 11 жыл боюнча мектепте окугандай эле эркектин жанында дагы өзүбүздү туура презентация кылганды үйрөнүшүбүз керек. Биз башында өзүбүздү как Золушка катарында, домработница катарында, хозяйка катарында гана презентация кылып көрсөтүп койгонбуз дагы бизге ошого жараша мамиле кылып калган. Ошон үчүн ар бир мисалы бизнес планыңыз болсо дагы башкаларга презентация кылыш үчүн сиз аны мактайсыз, айтасыз, бул бизнес план ушундай, бул бизнес пландын ичинде ушундай болот, мындай өзгөчөлүктөр бар деп. А сиз өзүңүздүн өзгөчөлүктөрүңүздү башында айткансызбы, мен ушундай аялмын, мага ушул нерсе жагат, ушундай жашоо жагат, ушундай кылып турсаң мага жагат, бул нерсе кылбасаң мага болбойт, ушундай мамиле кылсаң мага бул нерсе жакпайт деп айткансызбы, айткан эмессиз. Ал эркек каяктан тугат? Сиз өзүңүз туура презентация кылбасаңыз, өзүңүз самооценкаңызды көтөрбөсөңүз, баргандан баштап өзүңүздүн проблемаңызды айтып, прошлый жашооңузда кыйналганыңызды айтып, кантип бала кезиңизде кыйналган, ата энеңизди сизди кордогон, мугалимдер, жигиттериңиз сизди кордогон кыйынчылык күндөрүңүздү айта берген сайын, сиз анын подсознаниясына жертва катарында көрүнүп калгансыз дагы, ал дагы сизге үйлөнгөндөн кийин ошондой эле отношение кылат. Ошон үчүн бул жерде айта турган информация аябай көп. Мен болгону эркектердин архетиптерин сиздерге айттым. Каалоочулар ошол эркектердин архетиптерине жараша өздөрү каалагандай кылып өз алдынча акча сурап, өз алдынча мотивация берип, өз алдынча подход кылса болот. Ал эми мен глубокий окушум керек, мен туура эркек тандашым керек, мен жолдошумду акча таба турган кылышым керек, мен жолдошумдун музасы болушум керек дегендер болсо, анда вот как раз Lady 18+ курсуна чакырам. Курс 1-июнда башталат. 1-июнда башталат, 1 ай болот. Бул жерде ар бир модулдун ичинде 2 сааттан ашуун информациялар бар. Ал информацияны окуп жатканда эле уже не деген гана туура иштерди, туура эмес иштерди жасаганыңызды жана ошол туура эмес жасаган иштериңизди кантип оңдош керек, кантип исправить этиш керек, башкадан нолдон кантип башташ керек. Нолдон баштала турган, акырындан баштай турган кадамдар менен баштайбыз. Болбосо, мисалы, күйөөңөр менен урушуп атасыңар, согушуп атасыңар, бириңерди көрөргө көзүңөр жок. Барып туруп эле ой, сен мыктысың, сен сонуңсуң, сен жакшысың деген болсо, сен жинде болуп калдыңбы деши мүмкүн. Даже сиз аны мактайын десеңиз, ошол нерсени мактоону дагы чын жүрөктөн айта албайсыз. Эмне үчүн? Ортоңордо өтө таарыныч бар. Ошол нерселерди акырындан жасаш үчүн эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, бул жерде техникалар аябай көп. Техника, кандай задание дешиңер мүмкүн. Заданиялар аябай көп. Бул жерде аткаргандар мына Эля сыяктуу. Азыр да бир кызыбыз бар болчу, ал Москвада ошо жумушта, Питерде жумушта болуп калып, бошой албай атам деп аябай суранып калды. Ал дагы чыгып, 5 жылдыздуу отельде кантип эс алып келди, кантип бриллиант чакек алдырды. Эми ал мага турмушка чык десе, жок, мен мындан дагы бай эркекти табышым керек деп азыркы учурда дагы повторно курска жазылып жаткан учуру. Ошону сиздерге көрсөтөйүн десем, азыр тилекке каршы бошобой калыптыр. Эми айла жок, болгону мен да асмандан алып айткан жокмун бул нерселерди. Бул нерселердин баардыгы группада болуп атат. Эми караңыздар, мектепте окуганда дагы отличниктер болгон, жаман окугандар, эчтеке кызыгы жок эптеп барып келип окугандар болгон. Курста дагы результатка чыккыңыз келген болсо, бул жерде өтө сонун эмелер бар, программалар бар. Эң башкысы курстагы программа эркектин эмоциясы. Эркектин кантип эмоциясына ойношубуз керек, кантип анын чувствосын козгошубуз керек, кантип аны якорение кылышыбыз керек, кантип анын бессознательныйына, подсознаниясына биз өзүбүздүн сөзүбүздү, бүт көрүнүшүбүздү анын подсознаниясына сиңиришибиз керек. Кайсы жерге барса, аялымдан сурайынчы, сүйүктүүмдөн сурап көрөйүнчү, ошонун оюнун билейин деп басса турса, сиздин кулагыңда дагы, көз алдыңда дагы сез боло турган кылыш үчүн якорение деген сонун техника бар. Якорениянын ичинде толтура техника бар. Жалпылап айтканда, кантип мисалы, кантип эркекти илип алса болот, кантип чаап алса болот деген суроо. Якорду билесиңер да, жана каяктын эмесинде ыргытканда жерге барып сайылып, каякты кармап калат, ошол сыяктуу якорение, кантип билип алыш керек. Ошол кыргызча ушундай да, кантип билип алыш керек деген сыяктуу. Ошондуктан
күйөөңөр алыста болобу, жаныңарда болобу, разница жок. Ажырашып кеттим, мага эмне кереги бар эле дегендерге дагы өтө сонун шанс. Ажырашып кетсе эле эмне болуптур? Болду, эми мен бактысызмын деп жашап, дүнгү үйдө отуруп алыш керекпи, эчтеке кылбастан? Адам туура эркекти тандай эмесиңер, таанышкыла, сүйлөшкүлө, встречага баргыла, багыдай психологиясы жайындагы эркек менен здоровый психологиядагы эркектин айырмасын ошентип билебиз. Анан кийин жок, мен таптаза бойдон турмушка чыгышым керек, вообще эркекти карабаш керек, күнөө болот деп туруп, дагы бир жиндиге турмушка чыга алабыз дагы. Анан аягында эмне болот? Дагы эле история кайталана берет. Биринчи турмушумда кандай неудачный турмушка чыксам, кайра эле ошол нерсе кайталана берет да. Ошондуктан курстун баасы бул жерде күйөөм алыста иштеп жүрөт дегендер көп экен. Сүйүнгүлө, мен кетире албай кыйналам, жаныман тажап кеттим. Эми караңыздар, курстун баасы. Курстун программасында сөзсүз түрдө кайрылган эмелерге айтамын. Азыр WhatsApp'тан келген, WhatsApp группадан келгендер барбы бул жерде? Именно мен WhatsApp группадан келдим дегендер болсо, мага мен деп жазып коюңуздарчы. Сиздерге өзгөчө эме кылып берем. Скидка кылып берем. Бул жерде эки тариф бар. Кааласаңыздар куратор менен иштесеңиз болот, кааласаңыз менин өзүмдүн сопровождением менен иштесеңиз болот. Сөзсүз түрдө результатка чыгасыз. Эң башкысы, сиз ошол жерде өзүңүздүн күйөөңүздүн эң мындай больной точкасын билип аласыз. Ошого жараша сонун отношения кылганды үйрөнөсүз. Мен дейт. Азыр мына ошол WhatsApp группадан келгендерге кураторго кайрылып, мен скидка менен алгым келет десеңиздер, сиздерге сонун скидка кылып берет. Негизи бул курс экинчи жолу кайталанып атат. Экинчи жолу болуп атат, экинчи поток. Экинчи потокто бир аз өзгөртүүлөр болот. Себеби дегенде, биринчи модуль, биринчи потоктогу сабактарды толук көрүп бүтө электер бар да, көрүп бүтө албай там 2 саат депчи. Эми ошол ыңгайлуураак форматта кылыш үчүн, 2 саат бою бир эле видеону карап отура бербеш үчүн ыңгайлуу форматта ар бир темаларды, ар бирин ар башка кылып туруп, темаларга бөлүп сонун кылып койдум. Кайсы тема керек? Самооценкаңызды көтөрө албай жүрөсүзбү? Вот как раз самооценка боюнча. Эркек менен сүйлөшүп атканда сизге дайыма жабылып кыска нуска жооп берип коебу? Анда эркектин эмоциясы деген өзүнчө тема бар. Эркектин сезимдерин жандандырып жылыткыңыз келип өзүңүзгө, вот ошол эркектин сезимдери боюнча, эркектин психологиясы, высокоранговый, низкоранговый деген эркектер кандай болот, перспективасы бар эркек кандай болот, ушулардын баардыгын ар бирин тема кылып туруп бөлүп саламын. Курс 1 ай болот. Болгону 1 ай болот, анан кайрадан 1 айдан кийин дагы 1 айга сакталып берилет. 2 айга сакталат. Бардык курстар негизи 2 айга сакталат. Андан кийин негизи менин сунушум курс учурунда ар бир заданияны аткарып результатка чыгып алганыңар жакшы. Кийин көрөм, курс бүткөндөн кийин көрөм, эртең көрөм, бүрсүн көрөм дегенде уже результатка чыга албай каласыңар да, силерде разочарование пайда болот. Эч кандай результат алган жокмун. Результат алгандар мына ошентип эле сонун моментально на ходу эле кетип атып эле күбөлөрүн айтып коет, аткарып коет ошол техниканы. Атайын даярданып аткарыштын кереги жок. Мисалы биз өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен иштеп атканда атайын медитация аткарып, атайын отуруп алып, техникаларды аткарып, аффирмация айтып даярданчубуз. А бул жерде даярданыштын кереги жок. Сразу үйрөндүмбү? Мен ушул техниканы бүгүн аткарам, күйөөм келсе, же болбосо жигитим аткарам деп туруп, сразу маектешүү арасында эле, сүйлөшүп отурган арасында эле сразу аткарып койсоңор, өзү дагы акырындан ойгонуп өзгөрүп баштайт. Демек, бул жерде скидка боюнча кайрылгандар куратордон точный маалыматтарды аласыздар. 14 модуль бар бул жерде, 14 модуль. Ар бир модулдун ичинде 2 сааттан ашык видеолор, бардык техникалар, бардык программалар, бардык темалар бар. Бирок алдын ала эскертип коеюн, бул жерде кантип сексуальный темалар жок. Мисалы, интим байланыш, интим гимнастика деген сыяктуу темалар жок менде. Менде бүт бардыгы психологический. Даже сен интим байланышка барбастан туруп, андан белек ала турган кылсаң болот. Биз ойлойбуз го, эркектен бир нерсе алсаң кайтарып бериш керек да деген ушундай туура эмес убежденияда жашагандар бар. Жок, бул нерсе туура эмес. Эркектерге только эле интимдин кереги жок. Эркектерге башка дагы нерсе керек. Болгону биз ошол нерсени аныктап алышыбыз керек. Ошондуктан, ледилер, экинчи потокто сиздерди күтөмүн. Бул жердеги информацияларды мен өтө көп, 1,5 жылдан бери, 2 жылдан бери окуп келатам да. Азыркы учурда Денис Байгужиндин эмесинде дагы повторно окуп атам. Ал жерде да өтө сонун результаттар болуп атат. Бир эле мисалды айтып өтөйүн. Биздин группада, мен окуп аткан группада, ошол жерде оронгон дагестандык кыз бар.
оронгон кыз, 25 жашта кыз турмушка чыга элек, девственница, кыздыгын вообще эч бир жигитке колун тийгизе. Бирок кыздар, бул жерде биздин аң сезимибиз жетпеген, даже ойлонгонго биздин оюбуз жетпеген сонун техникалар бар да. Ошол нерсени аткарып, мына ушул дагестандык кыз, оронгон кыз, күн сайын намаз окуйт 5 убак. Мына ошол кыз офистен ишинен чыкты дагы, эртең менен бизнес-центрлерге барат, ресторандарга барат, баа жигиттерди карап отуруп, күнүнө 10 iPhone, 100 миң рубльдан ашык акчаларды как положено эртең менен жетиде чыгат, кечинде 11-12 кайтып келет. Ошентип иштеп атат. Өзүнүн финансовый подушкасын түзүп алган. Силер ойлоп атасыңар, бул бузулуп ал эркектердин астында жатып алып ушул нерсени кылып атат деп. Канчалык силердин ой пикириңер, ой жүгүртүңөр ниже пояса болгон сайын ошончолук өспөй эмеге кете бересиңер. Ойлогула, эркектерге только эле ушул нерсе керек экен деп. Башкача отношения кылганга болбойбу, башкача мамиле кылып эркектин көңүлүн алганга болбойбу. Баарыңар эле никеден кийин деп. Никеге чейин биз ал эркектин жинди жинди эмес экенин кантип аныктайбыз, кантип билебиз? Сүйлөшпөстөн мен апакай болуп турмушка чыгам деп туруп, турмушка чыккандан кийин анан бири-бириңердин сюрпризиңерди көргөндөн көрө, турмуш курганга чейин бири-бириңердин сюрпризиңерди ачып, мага туура келип, мага туура келбейт жок деп туруп, эмне үчүн айтканга болбосун? Же сөзсүз түрдө эле вообще көрбөстөн туруп анан турмуш курган жакшыбы? Азыркы учурда мурдагыдай эмес. Азыр психологиясы жайындабы? Здоровый мына жери? Перспективасы барбы? Мен ушулдан эме кылган төрөгөн баланы багалабы бул? Мен ачка калбаймбы мындан? Ушул нерсени конкретно биз аныктап алсак гана, мына ошондо биз туура эркек тандаган болобуз. А так намаз окуп коюш оңой. Мен намаз окуйм, мен ыймандуумун деп силерге айтып кое берет. Турмуш кургандан кийин силерге каалагандай өз өнөрүн көрсөтүп, үстүңө катын алам, мен дагы мынтем, мен тинтип коем деген сыяктуу сөздөрдү айтканда, ошондо каяка киришиңерди билбей каласыңар. Ошон үчүн мен ачык айта берем, жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Мен динди дагы башка жакта дагы мен бирдей алып кетишим керек. Ошон үчүн мен бир тарапка түшүп алып эле баарыңарды жертва кылгым келбейт. Бардык жерде өзүңөрдүн выгодаңарды издегенди үйрөнгүлө. Дайыма эле бирөөгө кызмат кылып, бирөөгө жата калып эле ошого болсун, буга болсун дей бербестен. Бизге болсун биринчи, бизге энергия, вот бензин куйсун, биз бала төрөшүбүз керек, кызмат кылышыбыз керек, ошого бензин куюп койсун, ошол бензинди коротуп биз кызмат кылабыз, биз ага сууланып көрүнөбүз. Анан кийин ага биз жакшы мамиле кылып кайтарып беребиз. Анан бизден алган мамилени алып туруп, барып эмне кылат, акча табат, балдарды бакканга эме болуп келет, иштеп келет. Ошон үчүн биринчи кезекте эркек үйдүн хозяйыны, значит, эркек башташ керек бул нерсени. Эркек кылыш керек. Эркек кылгандан кийин анан аял кайтарып берет. Эркек кылбастан туруп эле барып эле аны мактай берсең, аны ой сен кыйынсың, сен мага жакшысың деп эле мактай берсең, конечно, сенден башкасы дагы мага тие берет. Мен любой жерден катын алып алам. Көчөгө чыксаң, даракты биртепсең катындар деп туруп, каалаган катынына үйлөнө берет. Ошон үчүн катын жолдо бала белде деп ошон үчүн айткан. Ошондуктан өзүңөрдүн самооценкаңарды көтөргүлө. Бир аз мындай ой жүгүрткүлө. Күнөө иш кылам деп эле өзүңөрдү мындай эме кылбастанчы. Келиңиздер. Мен сиздерди күтөм. Өзгөчө WhatsApp эмели. Ооба, бул жерде продюсер, менеджерлер бар. Кайрылыңыздар кураторлорго. Же болбосо мен азыр сториске дагы ссылкаларды жиберем. Дайректке да жазсаңыздар, менеджердин түздөн-түз WhatsApp ссылкасын жиберип коем. Бардык сурооңуздарды берип алсаңыздар болот. Башка информация бербей эле коем, калгандарын биз курста окуйбуз. Ашыкча мен информация бергим келбейт, себеби дегенде дагы окуй турган бизде толтура сабактарыбыз бар да. Мына ошол Lady 18+ курстагы информацияны билип алыңызчы, бул биринчи этаптагы. Андан кийин экинчи этапка чыгам, мага жакты ушунда белек алган, эркектин эмесинде камкордугунда жашаган мага жакты дегенде, уже силер машина, квартира алганга уже даяр болуп каласыңар. Анда уже биздин аң сезимибиз өсүп калат. Азыр мен бир нерсе десем, сен бузукулукка чакырып атасың дешиңер мүмкүн. Даже силер турмушка чыкпастан туруп, турмушка чыга элек кыздар, жигитиңерге заранее машина алдыра турган, квартира алдыра турган кылып, өзүңөргө оформить этип туруп, анан кийин вот болду, мен сага ишенем деп туруп, анан турмушка чыксаңар болот. Ошондо коркпой жашайсыңар. Көчөдө калып кетем, мени таштап кетет, мени мынтип коет, мен ажырашып кетем деген сыяктуу коркуулар жок, кенен жашайсыңар. Балаңар здоровый чоңойот, ден соолугу жайында болот. Баламды багышым керек, памперс алышым керек, продукт алышым керек деген страх жок болот. Хорошо, кыздар. Кааласаңар дайректке кайрылгыла, кааласаңар сториске, кааласаңар WhatsAppка кайрылгыла. Ошол группада ар бириңиздерге сонун информация берет. Баарыңыздарды күтөм. Милдеттүү түрдө окугула. Себеби кийин уже башка кийинки этапка чыкканда бул курс, аябай татаал этапка чыкканда,
аткара албай калышыңыздар мүмкүн, күчүңүздөр жетпей, энергияңыздар жетпей калышы мүмкүн. Жок, мен бул нерсени аткара албайм депчи. Ошон үчүн азыр мындай жеңил техникаларды, жеңил информацияларды берип атканда аткарып алыңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Мен сиздерди жакшы көрөм. Леди болуңуздар, самооценканы бийик кырмаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Эфирди сактап